Ош шаарындагы эпидемиологиялык кырдаалды мындан ары көзөмөлгө алуу максатында жана бейтаптар үчүн 100 орундуу атайын күндүзгү стационар уюштурулду. Кала аймагында ишкерлер дагы өз мейманканасын обсерваторияга берүүдө. Күндүзгү стационарда өпкө оорусу менен жабыркаган бейтаптар атайын алгоритмге ылайык дарыланат. Спорт комплекске Өзбекстандан гуманитардык жардам катары келген 91 койка орнотулду. Орундуктар өпкө илдетинин жеңил жана оор түрүнө чалдыккандарга ыңгайлашкан. Дарыгерлер үчүн дагы таза зона уюштурулуп, керектүү шарт түзүлгөн. Учурда бир гана дарыгер бар. Атайын түзүлгөн медиктердин тобу бүгүндөн тарта бейтаптарды кабыл ала баштайт. Пневмония оорусу менен чалдыккандар дарыланат. Жеңил жана орто акыбалда. Оор акыбалдагыларды стационарга жаткызабыз. Азыр мен дарыгерден өзүм элемин, дагы канча дарыгер келет, аны руководствосу билет. Мен өзүм врач-терапевт, өзүмүн азыр. Анын условиясы, шарттары жакшы экен, ысык суу бар дейт, муздак суу бар дейт, өзүнүн отдельный дарыгерлерге бөлмө бөлүп беришти. Ошо бөлмөнүн ичинде эле өзүндө эле душевой бар экен, санузел бар экен, жакшы. Чистый зона, грязный зонага кече бөлүп кетишиптир биздин инфекционисттер келип, эпидемиологдор. Азыр келсе дагы бажоон тактап беришсе, ишти баштайбыз Кудай кааласа. Келечек базарынын тушунда турган Наваи мектептин спорт залына дагы 100 орунду месте даярдайбыз бүгүн. Ош шаарынын тургундарына өздөрү капельница алганы же медициналык кароодон өткөзгөнү күндүзгү стационардык месталар даяр болот шаардын ичинде. Ошондо бирөө бош калат дагы, через один орундар жаткызылат да. Көйүп кетсе, анан Кудай сактасын, көйүнүсүнө жакшы кабыл алып, дары-дармек барлыгы жетиштүү деп министриңер да маалымат берди. Бир гана ушу сиздер жакшы иштеп беришиңер керек. Кудай буюрса бул күндө өтөт. Күндүзгү стационардын абалы менен шаар башчысы Талайбек Сарбашев таанышып, ар бир уюштурулган обсервация жана стационарда дарыкана пункттарын ачуу тапшырмасын койду. Мамлекет тарабынан берилген жеңилдиктер бейтаптарга каралып, акысыз дарыланат. Пневмонияга чалдыккандардын оор жана жеңил түрү үчүн кычкылтек концентранттары дагы алынып келинерин шаар мэри белгиледи. Азыр мен силердин көзүңөрчө сурап атпайм, бул жерде толук дары-дармек бүгүнкүдө жетиштүү дейт. Эгер биз азыр карап көрөбүз, мына жетишпеген дары-дармектер болсо, аны ушул мыйзам чегинде бир ушул күндүзгү стационарларда, аптекаларда да кошумча аштыртып коюшубуз керек. Эгер бизде мына ооруканаларда жок дарылар боло турган болсо, анда баягы өздөрү сатып алабыз деген жарандар болсо сатып алышат. Бирок биз толук бүгүнкүдө мамлекет тарабынан берилип аткан дары-дармектерди бекер сөзсүз дарылайбыз. Бул жерде мыйзамда каралган, Кудай сактасын, баягы пенсия жашындагылар, аксакалдар болсо, жаш балдар болуп кала турган болсо, бул мыйзам чегинде, мыйзамда каралган акысыз сөзсүз дарыланат. Бул наркы жак нейтральный зона болот, бул жак чистый зона для сотрудников. Бул жерде булар эс алат, ИМН деп коебуз, медицинский назначение неме, жана противочумка, маска, бүт баары ошол жерде сакталат, бул склад. Орнун курчушун көзөмөлгө алуу үчүн каладагы жеке ишкерлер дагы колдоо көрсөтүүдө. Анын катарында классик мейманканасы 80 койкадан турган бөлмө даярдады. Каланын медицина кызматкерлери тартылып, амбулатордук дарылоо зоналары бөлүнгөн. Шаар мэри калктын саламаттыгына жана жергиликтүү бийликке оор кырдаалда колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Ишкер кесиптештерин борбор каладагы кырдаалдын кайталанбашы үчүн көмөк көрсөтүүгө чакырды. Жаш болсо дагы акылдуу азамат экен, азамат кылдым. Барып мага жолугуп, эгер керек болсо ушул акылдуу мейманкананы берели дедим эле, мына бүгүн ушул керек болуп атат. Бердим, азыр врачтар келип ишти баштаган астында. Ушунда оор кырдаалда Кыргызстанда Бишкекте көрүп турасыңар абалды кандай болуп атат. Ошко дагы келет. Келбесин го, бирок келиши эмеси чоң. Ошон үчүн биз деле жөн тура албадык. Анан бердик места жетиштүү болсун деп. Башкаларга да кайрылып кетет элем. Ушул болсо, если возможно шарт болсо бергиле. Действительно абал оор болуп атат. Sunrise мейманканасы 50 орундуу номерин жана бир катар жеке клиникалар пневмонияга кабылгандарды кабыл алат. Жеке клиникалардын айрымдары бейтаптарды COVID-19 каршы акысыз дарылоону мойнуна алган. Даярдоо иштерин кала мэри көзөмөлдөп, тез арада медицина кызматкерлерин тартууну жана аппараттарды алып келүүнү жетекчилерге тапшырды. Качан баштайсыңар?
Азыр мына занескаларын алып кетип бардым, даярдап коюптур. Бүгүн даярдап беребиз. Бүгүн даярдап берсе, эртеңден баштап уже келип өзүңөр даярданып. Врач жетиштүү, медалим жетиштүү. Ичине бир бурчуна аптека ачасыңар. Больницада иштечи. Ооба, кече келип көрүп пландаштырып кеткенбиз барды. Рахмат. Шаарда жалпысынан стационар катары 600 орун даярдалат. Анын 300-ü Ош мамлекеттик университетинин номер 1, номер 2 жатаканасы. Учурда бул жайлар илдетти дарылоого ыңгайлаштырылууда. Бир бөлүгү обсервацияга берилип, экинчиси изоляция болот. Текшерүүдө жуунучу жай аз болгондуктан тез арада жаңыдан орнотуу талабы коюлду. Азыр мен атайын келгенден айтсалар, себеби мен да изденип, ушул жасата коюлду. Саныбыз основной жууна турган эмелер керек да. Эртең 300 адам жатса, ошол 300 адамга шарт түзүшүбүз керек да. Жууна турган умумайлык болуш керек, бирмал жууна турган душтар болуш керек. Даяр эмеспиз деген эме болбош керек да. Азыртадан калган талапты койгула, эмне болуш керек, биз ошону жасатып берели азыр. Макулбу? Аппаратмен да сүйлөштүк, эгер кичине мүмкүнчүлүк болсо өзүбүз деле кичине оңдоп түзөрүбүз. Матрастар жакшы деп. Ош шаарынын ооруканаларында жалпысынан 22 ВЛ жасалма дем алдыруу аппараты бар. Ал эми кече мамлекет тарабынан 50 кычкылтек концентранттары таркатылган. Медициналык каражаттарды жана жеке коргонуу костюмдарын ишкерлер дагы алып келүүдө. Медперсоналдар жетиштүү экенин каланын башкы дарыгери белгиледи. Учурда 15 мобилдүү топ түзүлүп, 60 дарыгер тартылган. 10 тез жардам унаасы иштөөдө. Калаада илдетке чалдыккандар 824кө жетти. Анын ичинен 328 айыгып, калганы дарыланууда. Бүгүн 41 адамдан дарт аныкталып, орнун 7 очогуна эпидизилдөө жүрүүдө. Мисалы шаардык ооруканабыздын эски имаратында 100 орунга даярдалган коронавирус менен ооруган жарандар үчүн, оор түрү менен ооругандар үчүн ачканбыз. Ал иштеп атат. Тез жардам кызматында 14 автоунаа бар. Азыркы учурда бирок 4-өсү жараксыз болуп иштен чыгып калган. 10 автоунаа менен шаардын жашоочуларына медициналык жардам көрсөтүп иштеп жатышат. Бирок аябай көп чакыруулар болгондуктан биз дагы кошумча колл-центр ачканбыз. Колл-центр ачылгандан кийин бир аз тез жардам кызматына бир аз жеңилдик түштү. Эмнеге дегенде ал жака көбүрөөк кайрылышып, үйдө ошо дарыгерлердин кеңеши менен бир аз жеңил дарыларды ичип отурушат да. Кала аймагында орун алдын алуу максатында өзгөчө илдетти дарылоо үчүн 300 орундук даярдалды. Жалпысынан даярдалган 600 стационар жана обсервация алдын алуу үчүн гана. Эрежени так сактап, оорудан оолак болуңуздар. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы элибизден дагы кайрыламын, суранамын, талаптагы ушул бүгүнкү күндөгү абалды көрүп атасыздар. Күндөн күнгө оорулардын саны аябай көбөйүп атат, коркунучтар бар. Ошон үчүн медицина кызматкерлери койгон талаптарды, укук коргоо органдары койгон талаптарды, биз койгон талаптарды аткарсаңыздар, бул биринчиден ушул илдеттен айрылганга, анан элге, үй бүлөңүздөргө, бала чакаңыздарга мындай берген жардамыңыздар болот эле. Бүгүнкү күндө бир гана мүмкүнчүлүк калды. Биз толук ушу санитардык нормаларды гана сактоо менен гана ушул илдеттен толук айрылганга мүмкүнчүлүк барды. Ошон үчүн жалпы элге дагы бир жолу кайрылам. Стационар өзү кандай болот? Мисалы дары-дармек менен келеби же ушул жерде болобу? Элге түшүндүрүп койсоңуз. Бул жерде азыр мына биз бул жерде шаардык оорукананын жетекчиси менен сүйлөштүк. Азыр мен силердин көзүңөрчө сурап атпаймынбы, бул жерде толук дары-дармек бүгүнкү күндө жетиштүү дейт. Эгер биз азыр карап көрөбүз, мына жетишпеген дары-дармектер болсо, аны ушул мыйзам чегинде бир ушул мындай күндүзгү стационарларда, аптекаларда да кошумча ачтыртып коюшубуз керек. Эгер бизде мына ооруканаларда жок дарылар боло турган болсо, анда баягы өздөрү сатып алабыз деген жарандар болсо сатып алышат. Бирок биз толук бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан берилип аткан дары-дармектерди бекер сөзсүз дарылайбыз. Бул жерде мыйзамда каралган, Кудай сактасын, баягы пенсия жашындагылар, аксакалдар болсо, жаш балдар болуп кала турган болсо, бул мыйзам чегинде, мыйзамда каралган акысыз сөзсүз дарыланат. Бүгүнкү күндө ana 500 ошол кислородный концентрат Кыргызстанга келди. Бүгүн биздин Ош областы, Ош шаарына 100 бөлүндү. Азыр республикалык штабтан айтылды, анын 50 биздин шаарга бөлүнүп атат. Биз азыр дагы кайрылдык. Жакын арада дагы келсе, дагы 100 штук биздин Ош шаарына бөлө турган болушту кислородный концентрат. Андан сырткары бизде бүгүнкүдө 22 ИВЛ аппарат бар. Бул дагы мындай
жетишсиз биз дагы бул боюнча республикалык штабка билдирип атабыз. Кислородный концентратордун ИВЛ аппараттардын жетишсиздигин. Эми бул мамлекет тарабынан Кудай буюрса мына жардамдар бериле баштады, мына алды келе баштады. Мына азыр дагы коопсуздук кеңештен биз чыктык, президентибиз бардык талаптарды коюп, мындай элге бир дагы мындай концентрат, ошо кислороддун концентраты же ИВЛ аппарат же дары-дармек жетпей калбасын деген мындай талаптар коюлду да, бардыгы жетиштүү болсун. Бул боюнча мына өкмөттөн толук кандуу ушу медицина тармагына акчалар бүгүнкү күндө жетиштүү берилип атат.